Салам достор, мен атым Арген Аширбекұлы, каналы KG Smart егеде каналға жазылайық болсын, сөз башқасызден қыз жазын басып қойыңыз. Ал эми біз бүгінгі теманы баштадық. Бүгін мен сіздерге Қытай компанияларының ішінен ең күштісі болған Huawei компаниясыны туралы анық чыныгы факттарды айтып бермекчимин. Албетте өзім билген. Эмнеге компания Қытайды ең күштілерден болып есептеледі? Жана акшы эмнеге Huawei компаниясынан коркот? Эмнеге смартфон сатууну токтотуп койгон? Бардыгыбызга кызык болсо керек. Канан эмесе ketdik. Birinchi fakt, barыбыз билип алышыбыз керек болот. Компаниянын негиздөөчүсү Кытайдын жөнөкөй офицери болгон. Бары 1987-жылдары башталган. Негиздөөчү Джен Чен Вэй жеке ишкердүү компания ачууну каалайт. Максаты Кытай технологиясын өнүктүрүү болгон. Жана аны Huawei деп аташкан. Маанисин айта турган болсок, Кытай жетишкендик дегенди түшүндүрөт. Компаниянын негизги максаты Кытай телекоммуникациясын өзүнө каратуу болгон. Алгач телефондун интернети менен иштеп, 3 жыл дегенде чоң жетишкендикти көрсөтүшөт. Ошол мезгилде Кытай жергесиндеги эң чоң көйгөй келемиштер ток өткөрүүчү зымды тиштери менен үзүп кетчү. Бул абдан актуалдуу темага айланат. Көп компаниялар ошол мезгилде Huawei'дей таза, сапаттуу продукцияларды чыгарган эмес. Телекоммуникацияга кеткен эң чоң ийгиликтерди чекеден жаңыртып башташат. Экинчи факт, АКШ мамлекети, билесиздер, Huawei компаниясынын продукцияларына чектөө койгон. Буга себеп АКШнын куралдуу күчтөрү коопсуздугуна чоң тиешеси бар деген таянакты чыгарышкан. Америка куралдуу күчтөрү буну жыл өткөрүп иликтеп аныктап чыгышкан. Компания иштеп чыгарган продукциялар Кытай куралдуу күчтөрүнө тиешеси чоң деген. Эмнеге экени бардыгыбызга белгилүү. Алгачкы директору жөнөкөй офицер болгон үчүн. Кыскасы, АКШ толук кандуу Huawei продукцияларын албоону жарыя кылып чыгарышкан. Телеканал, радио, интернет негизи бардык жерде. Бирок Huawei компаниясы бардык учурда кызматташууга жана сатууга даяр экенин билдирип келишет. Үчүнчү факт, Huawei башка компаниялардан көчүрмө кылып иштейби? Бул бардык Кытай компанияларында бар. Смартфон жана башка техника чыгарганда бири-бирине көчүрмө кылып иштешет. Төртүнчү факт, 1997-жылы Huawei эл аралык базарга чыгып баштайт жана биринчилерден болуп Орусия мамлекети менен бат тил табышып иштешип башташат. Биринчи контракт 40 миллионго бааланып, Мегафон компаниясы менен иштешет. Бешинчи факт, компания эң ылдамдуу болуучу 5G интернетти биринчилерден болуп иштеп чыгарышат. Ооба, бул тууралуу компания жакында эле билдирген эле. Жана 2020-жылы толук кандуу 5G смартфондорду иштеп чыгарууну пландап жатканын айтып жатышат. Бардыгыбыз колдонуп жүргөн Huawei смартфондору 6-чы факт болушу мүмкүн эле, бирок анын айтыштын кереги жок. Факт кылып бардыгыбыз билебиз. Биз Huawei компаниясынан чыккан смартфондорду колдонобуз. Дал ушундай өтө күчтүү телекоммуникациянын эң чоң лидери болуп эсептелет. Биз билбей жүргөн Huawei компаниясы. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерге видео жаккан болсо, лайк басыңыздар, башка инсандар менен бөлүшүңүздөр. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.